Yo içim kıyıvatı. Hazır ölük soyuvatı, ölük taşıtap koyup geldim. Hazır ölük soyuvatı, ölük taşıtap koyup geldim. Yo itten yürüsü kaynatı. Мыйзам боюнча мен да чечим чыгара албай атам. Элдерге мисалы үчүн 10 түйүп Себеби документиңиз жок да. Себеби менин балансымда жок, мен чыгарганга укугум жок болот. Андан кейін бұл екі бөлген жерді де бөліп бербей атпайбы. Деп атам моргта өлік сойып, 12 баш bir 2 комнат үй, bir жағына жатабыз, bir жағына тамақ жейбіз. Жер албаған ким? Мындайлы қарапайым қолынан ештеңе келбеген, пара бере албаған, акча бере албаған, сүйлөшө албаған кишилер албай жүрөбүз. Личный жеке пикир келишпестиктерди мындайча айтканда общий айылга жайбаш керек да. Бардык документтерди ошо комиссия топтоп алып келип туруп истерин коңуңуздар өткөрүп берип, эми элге таратканы гана калган экен да. Сиздер тараптанчы болгон. Эмнеге сизди эмне кармап атат деле деген суроо болду да. Ушу Садыр Нуркожоевичке жетеби ушу биздин тилегибиз. Ысык Көл облусунун Боз Тери айыл өкмөтүнүн жашоочулары нааразычылык акциясына чыгышты. Мында жер маселеси көтөрүлдү. Тагыраагы аталган айыл өкмөттөгү өкмөт тарабынан 1996 жылы бөлүнгөн алмабак ушул күнгө чейин бөлүнбөй, дайын дареги жок болуп жатат. Айыл өкмөт башчы элге тийиштүү мерчемде бөлүп берейин десе, мыйзам жол бербестигин айтат. Мындан сырткары чогулган эл бир катар адамдардын аттарын атап, жерлердин көбүн бөлүшүп кеткендигин билдиришти. Кыскасы, теңсиздик маселеси дагы айтылды. Бизге болурки бактын алманы бергени 27 жыл болду. Ошону бер эртең келебиз, бөлөбүз, бүгүн бөлөбүз, агылабыз, бугалабыз отуруп багыда калган жок, жерине чөп да чыкпай калды. Анан берсе эртерээк бербейби, биздин бала бакыран бар, үй жок, жери жок, үй сала албай, кыз күйөө, уул келиндерибиз бала бакырабыздын бартан үй жок отурушат. Ушу жерде деген 8 балам менен төрөлүп өскөм, 8 балам менен жашайм азыр. Канча жолу жер маселесине кайрылдым, бирөө дагы биримди угуп койгон киши жок. Убагында жер үлүш дагы мага бөлүп берилбептир. Мен бир туугандарыма мокта тургандар кишилердин көп эле кишинин жер үлүшү жок. Анан ушул Алмабакта бөлүнчү жерди 77 сотуйду бир эле киши чыгарып алган болуп атат да, ушуга кайдыгер карабай ушу маселени чечип берсеңиздер деп айтып кетет элем. Азыр Мамбетов Канымбет байке мисалы үчүн жер комиссия убагында бөлүп жүргөндө ушулар ушул кишилер болчу экен. По фамилияда жазып келген мен мисалы үчүн. Убагында жер үлүш бөлгөндөр Мамбетов Канымбет байкебиз, Мурат деген байке, Совет деген байке жер үлүш бөлүп тур. Эмнеге? Мага бөлгөн эмес, мен байкеме бөлгөн эмес, эмнеге мен ата-энеме бөлүнгөн эмес деп ушу суроону. Ушул жерде тургандын баарынын көбүнчөсүнүн жер үлүшү жок, участкалары жок. А участка берилип атат, только өздөрүнүн кишилерине берилет. Кайсы депутат болсо, ошолордун жери бар. Азыр мына көрсөт десеңер мен по порядку көрсөтүп берем. По фамилияна мен жазып койгом, ким экен. Айтып ушу жерлерин көрсөтүп берет болчумун. Канымбет байкебиз ушул жакта эле 77 сотуйду мисалы үчүн бир балага, бияктык биздин айылдын балага эмес. Чолпанталык бир башка бирөөгө кызыл жашыл китепке чыгарып берип коюптур. А эмнеге биздин айылдын эмесине? Ал жерлер моякта өлүп калган, эси табылбай калган 77 сотуйду ушу башка чолпанталык бир балага чыгарып берип атышат да. А эмнеге ошол жерди макул үй салганга болбойт дейт. Ошол жерде моякта үлүшү жок, үй жок, эмеси жок, квартиралап жүргөндөргө бөлүп бербейби деп мен суроо койгом. Десем, ал жердин ээси бар, мына жашыл китепке чыгарып алган деп ушу Канымбет Какубайке ушинтип айтып атат да. Какубайке, мен сизге бир суроо берейинчи. Какубайке койсоңар? Уксаңар ошо личностька берем. Сиз азыр айтып атасыз, ушу 70 эмени өзүңүзгө оформить еттим деп атасыз. Анан мисалы үчүн азыр келген кишилерге ушу жерди берем деп атасыңар, эси чыкса, Мисалы үчүн сиз мага бир жолу список бергенсиз. Мен ошолорду кыдыргам, баласына чейин өлүп калгандар бар экен. Ошолор көрдөн түрүлүп келеби ушу сизге? Ошого караганда ушу сизге алган жерлерди моякта колунда жок. Кыйналып жашагандарга бөлүп бербейсизби, өзүңүзгө оформить этип? Анда ар бирөөсүнө оформить этели, келгенде биз деле беребиз мисалы үчүн. Мындай кылып алгам. Сен сурооңочу, мен өткөндө элдер уктаңар. Акыркы мен отчет берип атканда айткам, 1 жылдан кийин эсине кайра оформить этем деген. Эси чыкпай калсачы? Укла. Эси ошол Аскар деген бала болчу. А мисалы үчүн моякта ыйлап жүргөндөр толтура мисалы үчүн. Үй жок. Мисалы үчүн менин бар үйүмдү текшергиле азыр. Канча бала менен 2 комнат үйдө жашап атам. Же эчтекем жок. Этаж үйдө Пентагон деген барачный үй бар, үйлөр бар.
бир канча жыл мурун салынган. Же аркасында септигибиз жок. Септикти азыр барып деле көрсөтөйүн. Аркасынан казып койшкан элим бар. Ашып ташып уже аяк көл болуп атат. Аны эч ким карабай эле, бир киши келип карап койгон жок ошол жерде. Жапаров Садыр Нуркожоевичке кайрылуумдун себеби жана элимдин, айылымдын атынан канча элдер Мамбетов Канымет, Осмонов Алмаз мисалы көптөгөн дагы депутаттар бар, көптөгөн экс депутаттар бар. Жана башка айылдын тургундары көчүп келгендер бар мисалы. Ошолордун баардыгына биздин өзүбүздүн жеке айылдын тургундарына мына бул Ситора карындашыбыз айткандай 8 баласы менен канча жылдан бери 2 комнат квартирада тыгылып жатат. Канча деген дагы Айнагүл деген да карындаштарыбыз бар, айылдын тургундары бар. Көптөгөн айылдарчы мына буякта айым, эже, апа карындаштар бар. Ошолордун баарынын эч бир маселеси чечилбей эле 16 гектарды ана бөлөбүз, мына бөлөбүз деп ушул эмени бөлөбүз деп, алмабакты бөлөбүз деп бул маселе деле чечилбей келатат. Бостери айылынын тургундарына канча 16 гектар бөлүндү аларга. Аларга 16 гектар бөлүндү, бирок алар деген бөлүп туруп дароо уже үй салчулар үй салып атышат, уже пайдаланып атышат. Биздин айылдардын адамдарга мыйзам бар. Мыйзам анда бирдей жүрүш керек да мисалычы. Ошого караштуу мен кайрылуумдун себеби жалпы айылга, жалпы элге, жалпы карапайым элге баардыгына мыйзам бирдей жүрсө. Жана Мамбетов Канымет деп атап кеттик го башында, баары эле аташат азырчы. Моякта тургандын баардыгы атайт. Бирок ал 96-жылдан баштап, 96 же 97-жылдан баштап канизавод тарай элегинде, канизаводдун учурунда. Канизаводдо агасы Мамбетов Жакый деген, Жакый байкебиз канизаводдо директор болгон. Эми иниси Мамбетов Канымет зам директор болгон. Ошол жерде иштеп келип, канча деген жумуштарды аркалап келип, Мамбетов Аскат деген уголовный розыскнын начальниги болчу иниси. Канча бир жылдары пенсияга, отставка пенсияга кетти. Бирок бүт эле майлуу сүттүү жерлерге, майлуу талкандуу жерлерге байманаптар жашайт, байманаптар эли болгон. Мисалы биздин кармасек бар бул жерде илгерки канизаводдун кармы. Аны Мамбетов Жакыйдын учурунда сатылды деп атышат. Анын баарын аныктап, иликтеп беришиңерди суранабыз өкмөттөн жана Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевичтен. Ошондой эле конюшналардын баары сатылып кеткен, кимдин убагында сатылган, ошонун баарын аныкташыңарды суранабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевичтен биз ушуну ГКМга ушу биздин арызыбыз жана президент Садыр Жапаровго биздин арызыбыз толук айылыбыздын маселеси жетсе. Мамбетов тиги Канымет 2 жылдан бери мен алып берем деп баламы титетип кетип калган орустардын, өлүп калган орустардын жерлеринин баарын өз тармагына кыпчып алган эсеп кылып жазып мен сатып алдым деп. Сатып алганда орус кайсы жылы кетти, кайсы жылы берди, кайсы жылы бөлүнгөндүгүн ушу аныктап колунан доверенности теңшертип бериңерди суранам. Экинчиден мынакей ушу агасы Мамбетов Жакый директор болуп жүргөндө сорт опут деген эме баз бар болчу, сортчаска багы. Канизаводдук болчу. Мына аны жеке менчикке айландырып алды. Анын ичинде азыр кайтып отурган милиция болгон иниси бар, өзү бар. Анан кайдакы жайдакы аялдар менен алып туш жакка чекесинен кесип сатып атат. Анан эми ушул мен ойлойм да, эмне үчүн канизаводдо иштегенде 5 жылдан 1 жылга эметсе, азыр булар 5 жылга бир сот үй деп бизди чыкырат, келет, тукуруп коюп эле эчтеке жок. Мына жоголуп кетишет. Мына бүгүнкү күнү эмне келишпейт? Айыл өкмөт менин балансымда эмес дейт. Гос акты жок дейт. Чогулгандар баягы жерге жетпегендер экен. Анан бул алмабак бөлүнгөн дейт. Анан бул алмабак бөлүнгөн делгени менен да ушундай. Азыр кимдин карамагында өзүңүздөр укпаңызбы? Кандай экени белгисиз деп сиздер тараптан болуп турдуму? Маалымат айтып кетсеңиз биринчи. Бул негизи жалпы баягы канизавод тарап атканда 50 гектар алмабакты үлүш катары берилген элге, таратылып берилген 50 гектар. Андан кийин дополнительный ушул биздин аксакалдар барып жетпей калды деп кайра 50 гектар ушул суунун бер жагын кайра алып келишкен өкмөттөн. Өкмөттөн токтом чыккан буйруктары бар бизде. Но бүгүнкү күндө ошол жерде райондун да токтому чыккан, айыл өкмөтүнүн да токтому чыкканда кайра бөлүнүп берилсин деп.
Но бүгүнкү күнгө чейин 96-тан бери бөлүнүп келинген эмес. Кимдин балансында? Бул биздин баланста да жок. Кимдин балансында? Азыр айыл чарбага да кайрылуу жаздык биз, мүлк башкармалыгына да жаздык. Ушул документ, первоначальный документтерди бизге бергиле. Тагыраак ошо эзи жок буяк. Бул жер мамлекет тарабынан буйрук чыккан, айыл өкмөткө до конца өткөрүлүп берилбей, мындайча айтканда сазырга, тиги булар мурункулар сазырга акчасын төгүп туруп түптүн сот тарабынан признавать этип алышкан. Кызыл китептери бар 50 гектардыкы. 50 гектардыкы чечилбей атат бүгүнкү күнгө чейин. Сазырга Азыр сазыр жоюлуп кетти да. ооба, ошо. Жоюлуп кетти. Айыл чарба министрлигинин алдында болчу да ал. Ооба. Азыр айыл чарба министрлиги ушул түптүн акчасын кимге төгөт эл мынакей. Алган түбү уже аныкталып, жана айтып атпайбызбы, Мамбетов, Канымет байке менен бир нече жер чогулдук туурабы. Ушул жерде нааразычылыгыңар болсо айткыла, протоколго жүргүзөлү, биз дагы тийиштүү органдарга жазалы деп. Мына биз прокуратурага жаздык, бүт жерге жаздык. Жообу кандай келди? Жообу келе элек бизге. Мына жаңыдан жазып протоколдор менен бүт тиркеп берип атабыз. Калимет аганы түшүнөмбү? Ушул жердин тагдырын кандай кылып, мисалы үчүн азыр мыйзам боюнча 50 гектар ал 50 гектар алмак боюнча. Мыйзам боюнча мен да чечим чыгара албай атам. Элдерге мисалы үчүн 10 түп алсам. Себеби документиңиз жок да. Себеби менин балансымда жок, мен чыгарганга укугум жок болот. Бир суроо. Ушул сөздөн. Бостери мисалы бияк азыр 50 гектар деп атпайсыңбы? А Бостериде эмнеге анда үйлөрдү салып алды? Мындай азыр эле айтпадым Фаркат ага. 50 гектар башында келген. Ал гектар уже бүткөн. Ал таратылып элге тийди. Тийген ал. Документтери бар. Бар. Кызыл китептери бар. 50 гектар кайра келген. Трансформация чыга элек. Айыл чарба багытында алмак деп турат. 50 гектар келген. 50 гектардын Чолпонтага 4 гектар, сиздерге 16 гектар, Бостериге 30 гектар ушундай болуп чечилген башында. 50 гектардын өзүнө жылдары? Бул где-то 2014-13 жылдары. Ошол кезде карталар Чолпонтанын өзүнө берилген, Бостердин өзүнө берилген, Бакты Долонутуга эми сүйлөппөйм Фаркатбек. Мындайча айтканда бөлүп өзүнүн дооляларын Чолпонта 4 гектар, 3 гектар, 6 гектар деп, мына 16 гектар деп сиздердики да чыкпай калган. Жалпы 50 гектардан топографиялык сөйөмкө атканда 43 гектар чыгып калды, туурабы? 43 гектар. Но бүгүнкү күндө ошол жердин тагдырын өкмөт тарабы менен биргеликте чечпесек, мыйзамдар биз чыгарганга укук бербей атат. Сот тарабынан мурункулардыкындай признавать этели десе, жерди түп бугишники болсо, жерди признавать этели десе, сот тарабынан только алма убакты признавать этип берип коет, жерди признавать этип бербей атат. Алма убактын өзүн эле признавать этип. Алма түптү эле признавать этип берип коет. Жерди биз айыл өкмөткө кайрылып атат, жер бизде жок болгондон кийин биз чечим чыгарып, действительно бугишники деп дагы бере албай атабыз. Ошондо тагыраагы милдет сиздин моюңузда экен да бүгүнкү күндө ошол документтердин баарын тактап, кайра алып келиш сиздин милдетиңиз экен да, түшүнүктүү. Мындай да. Өзүңүз тааныштырмын. Абдиев Сыргак Асангазиевич. Мындай да. Бул жерде улам сайын эле келген сайын жер кыскарып атат да. Мен башында ошол жакта иштеп калдык да. Комиссия болуп калдык. Анан кийин бул жерде айтканда бул 18 гектар болчу. Биздикичи? Биздики. Анан кыскарып отуруп, андан прокуратурага алып калсак эле 43 болуп калат. Эми жер кыскарбайт да. Ошол эле бойдон тош керек. Ооба. Анан кетиш мүмкүн. Анан бул жерлердин өзү текшерип келсек, мына тияка бияка кеткен жерлер бар экен. Мына бул жерде бул үйдү салып аскан. Ал жактан баягы биз бул жерде мен бул сервисте эме болуп калдым да, башкарма. Анан ошол кезде баягы жерди алмашабыз деп калышты да. Бул аял менен. Анда эметкенде тиги макул деп эмескен, мен комиссиянын ичинде болчумун, мен кол коюп эметкем. Мен только айткам да. Бул жерде только убактылуу эле алмашып туралы депчи. А бул киши айыл өкмөтү жана Оңкоев. Кимге бул киши жанагы ким эле? Жаңыл эжеге ошо эме чыгарып калды. 49 жылгачы. Көк китеп турушпа 77 деп. Анан ал мен эметкенден кийин биз айтып калды, булар сатып берип комиссия депчи. А биз ошол ойдон кайра мына бул киши да билет. Анан биз соттоштук, туурабы? Булар Чолпонта 70 алып атты. Өкөн алмаштабыз деп. Акация бул да биздин жер экен. Соттошуп аткан жери. Тиги 77 да биздин жер экен. Ошондо өзүңөрдүн жериңерге өзүңөр соттошуп атасыңар? Ошондо болуп калып атат да. Ал киши бул киши бул Чолпонтага кетип калган атат, өзүңөр жериңерге деп бул киши чыгытып бизди соттошкула деди. Биз соттошуп алдык, туурабы? Мына ачык айтканда. Анан бул жерде мен да соттошуп бул жерди утуп алмакмын. Бул жерге тиги бурунку айыл өкмөтү 49 жылга кандай өрүп койгонун мен билбейм. Анан 77 силердики бул экөөнү алмаштабыз деп калды. Өкөттөн кийин карап көрсөм, өкөттөн биздин жер экен да. Анан карабайсыңар, анан
Бұл жерде келеді дағаннан кейін бұл жақтың комиссиясы каку. Ал келеді дағы елге айтады да, мен бұл жерде мен қаттап қойдым өзіме. Кейін келген кісіге берем. Қайсы жерде? Осы 77-інші. Біз соттықты. Жерде кіші жоқты, кімді қаттады мен өзіме түспеймін. Өлген кісілерді қаттаған емес әзерде. Менімше кітепті деген маға берішкен. Мен барып баға айттым да, ежегеч. Әже, сен болым татысың, мұмдағылы басыпсың, қана бұл жердің емессің, қағаз берген деді. Болыпты да доверенность жазбайды, ал ежедереш. Мақыл мен атқазылам, бұлады бет, доверенность жанында да бар. Көшетім. Бұл кітепті маға бершті дағы, бұл кітепті қайда маға беріп тұрғыла, деге қызына қаттата қойып тұрды. Ал кезде үшінші қаттаған кіші, үшінші кіші қаттасы аз ұшына олып алышқанда, бұл жер алғандар. Бірінші, үшінші кіші қаттағанда ала албайсың деп қалады екен. Сондай закон шығарып алыпты да. Машинаны іздесе таулатты. Бұларды алып кетті да, анан кейін бұлар келіп тұрып, жер беремін деген бұға комиссияның өздері. Анан кейін сол ойдан көк кітепті бұға беріп қойып тұр, мен десем жоқ. Анан кітеп қайда десем, бұяға алып кеткен деп қалды. Комиссияның емес. Бұл комиссиядағы мына өзілер де біледі. Бұл жерде башаламам комиссиясы. Бұрынғы кеткен комиссия жоқ комиссияларды келіп, қол қойып, бұл жерден жерде беріп қойғандық астынан. Осыны қатада да тұрады, бұл үшкі де біледі. Мен қалып таптайым, түз. Осы жердің мен мұнда атыр, ақиқат болш үшін, бүт текшеріс керек. Жана комиссияны бүт, жана алған кісілерді бүт, айыл өкмөттер де бар. Жанағы участок алғандардың бүт барынтан кім. Мысалы мен инім бар, 70-ші орылы, бірінші группада. Ушуақа чейін жанына бар. Мереке бір күні қарасам 600 болчу эле. Қарағасын 1200 болып қалды. Бұлар кейін келген кішкене ақша өрген кісілерді. Астыға жылдырып өттіғі, арттағылар артқаға жылы өресін. Анда емнің қолынан келші мүмкін? Айлық бұттың қолынан кетті. Жаңағы жер әдістердің қолынан кетті. Ал түге кітепті че, жазады да. Қандай дейсіз? Сізді жылдырып өтті. Бұл бойынша, жалпы айыл аймақ бойынша 1600-ден ашық жер кезегіне тұрған жарам бар. Но бұға чейінгі айыл өкмөттөргө мен жооп бере албайм. Мен ал қандай берген, эмне берген, қандай сүйлөшкөнсүңөр, аны мен чече албайм. Но бүгүнкү күндө биз райгос администрацияга так маалыматты бергенбиз. Өзүбүздүн колубузду список менен кол коюп туруп, ар бир печатын басып туруп, эртең ошол жерден бир киши секирип же болбосо бир киши түшүп кала турган болсо, биз өзүбүздүн кет башыбыз менен жооп беребиз дегенбиз. Но бүгүнкү күндө биздин айыл аймак боюнча жалпыга маалым канизаводду кармап калуу максатында 25 ФПС'ин жери турабы Сыргагова. Бүт канизаводко кирип кеткен. Канизаводдун балансында, мамлекеттин балансында да. Биз азыр мындайча айтканда бүт жердин баары үлүшкө кеткен, дополнительный пай кеткен. Бизде мындайча айтканда тоодон башка жерибиз жок. Кайра ошол 1600 кишиге участок катары бөлүп бергенге. Бүгүнкү күндө канизаводдун балансында турат. Мисалы үчүн ушул алмабактын баары эле ошол канизавод кандай кылып иштетип атат эми? Канизавод ал жерлерде ижарага беришет. Мыйзам тартибин алган. Ал билмекке да курсат. Бул канизаводдун 25%-ын эл калтырганда биз. Ошол илгеричи. Канизаводко калсын, ушул илгертен келаткан деп эл калтырганбыз. Элде кол көтөрүп ошол жерден калсын деп. Анан көрсө булар мындай алганда 25%-ын калтырбай эле бизге 25, биз элге 70 болгон. Наоборот болуп калганда булар. Кийин ашык жерлер жана алгандар ошолор. Мына бул сот участкеде башат, тияктыда башпайбы? Ана булар дагы кебирesi кол койдура коюп, кимге кол койдурган билет? Иштебегенде да кол койгондор бар, кашаларды алгандары бар, тиги кашалар гараждар кетти окшойт ушуну. Эми ошон баардыгын эми силер акыйкат кылып чечип берсеңер, биз ошого мына бул элде деле турат, участокто канча болду турат мына. Турабы барыңар? Мына бул баардыгын участок ала албайгандар канча жүрөт? Бул канизаводду туура эмес бөлүштүрүп койду да, башкы комиссия. Мен деген мынакей айыл өкмөт өзү турат. Бул айыл өкмөт келгенден бери айыл өкмөт жакшы иштеп атат деп ойлойм. Буга чейинки өкмөттөрдү текшерип бериңиздер. Мен Курман Момунбаевич деген юрист болуп иштеп жүргөндө мен 2000-жылы арыз жазганда, 2000 канчанчы жылы юрист болуп жүргөндө мага чалган. База күйүп кетти, кайра арыз жазышың керек деп. А мен ушунча бала менен эбак эле турган турабы, Момунбаевич. База күйүп кеткенде мен кайра барып жаздым. Ошо күндөн бери бир да участок. Ана мен үлүш жерим, неге мен үлүш жерим жок деп мен ушу комиссияларга суроо бергем. Неге мен үлүш жерим жок? Мен ушакта туулуп өссөм, кыздарга деле берипсиңер. Неге мага берген жоксуңар десем, убагында бөлүнүп атканда сага жетпей калган дейт. Именно мага жетпей калабы ошондо. Ана мен Канымет, ушу Мамбетов Канымет байке деген мага бир список берди. Ушу өлгөн кишилер жок, жер түбү менен жок кишилер, ушулардын жерлери бар. Сен ушулардын туугандарын же бирөөлөрүн таап келсең, ошолор отказ кылса, анда мен сага берейин деди да.
мына жакында эле. Мен списокты көтөрүп алып, түнү менен 2 күн кыдырдым эжекелер, айылдаштар. Кыдырып, 4-өөнү таап келдим. Өздөрү каза болуп калган? Жок. А бирок 4 кишини таап келдим. Мабабам ушунун жери жок, ушуга бергиле деп айттырган таап келген кишини таап келсем, Какойкеге. Какойке списоктон карап, өзүнүн Канымет байке, өзүнүн списогун карап туруп, ой, буларды мен балдарым убагында эле сатып алган дейт. Кандайча сатып алган эгер? Бүт ошо мен таап келген 7 кишинин, ошол жакта 7 кишинин фамилиясынын ордуна Какойке Канымет байкенин балдарынын фамилиясы турат. Мына Кудай акым, келинчеги да бар болчу, жеңеше. Ошонун көзүнчө списокты көргөндө өзүнүн балдарынын фамилиясы турат. Ана мен айткам, Какойке, мына силер таап кел дедиңер, мына мен таап келдим, бул кандайча болуп калды десем, убагында эле сатып алгам дейт. Эмне ал көрдөн туруп келип кол коюп берди, эгер жакында эле жерлер боюнча жерлер чечилип атса, алар эмне тетиги өлүп калган кишилер көрдөн туруп келип кол коюп беришти, ушу Какойке алсын деп, ушунун баласы алсын деп. 7 кишинин фамилиясы баласынын фамилиясы болуп чыккан. Менин биякта просто ортодо эле убарам болуп калды да, 2 күн күнү түнү ошо орустарды издеп, Москвасына чейин чалып, көрүнгөн тааныгандарына чейин, билгендерине чейин чалып, эптеп ушу 4 киши таап барсам, 4 киши макулдугун берип атат да, биздин бир тууганыбыз болчу, эжелерибиз болчу, апаларыбыз болчу, ушул кыз алсын, ушул кыздын эчтекеси жок деп макулдуктарын берип атса, ошолор менен ошолорго да айтып, сен убагында мен сенин ата-энеңден сатып алгам, бул мен ушу балдарым сатып алган, мына мен балам сатып алган фамилиясы биякта депчи. Через нотариус нотариат этип алган кагаздар бар деп атат. Амне ал көрдөн туруп келип кол коюп берди, эгер алмабак жаңы эле чечилип баштасачы. Садыр Нуркожоевич, сизден суранабыз, ушунча эл сизден суранып жатат. Биздин маселебизди чечип бериңиздер. Депутаттарды мен суранганым ушу депутат болуп иштеп кеткендерди, жер комиссияларын текшерип көргүлөчү, жерлер чыгат. Азыр десер мен азыр кыдырып көрсөтүп берем. Жарым тообуз жатат. Эмне деген гектарды Васьковайке, Абдиев Васьковайке деген кармап торо болуп жатат, турабы? 5 гектар. Осмонов Алмаз байкендикин текшерип бергиле, Канымет байкендикин текшерип бергиле. Ашык алган жерлерин участогы жок, монтип ыйлап жүргөндөргө бергиле. Бөлүп беришсин. Эмнеге мынтип нөбөрө чөбөрөсүнө чейин алып алышат? Муякта элдерди деле ойлоп койбойбу? Мына муяктын апасы каза болуп калган 5 бир тууган мынакей жүрүшөт. Биз мисалы 2004-жылдан бери 2002-жылдан бери арыз жазганбыз. Айыл өкмөтүгө киргизип, менин инилерим, мен өзүм баарыбыз тең. Анан барсаң эле жер жок. Комиссия шайланат, ар ким өзүнүн көмөчүнө гүл тартат дагы, комиссия өздөрүнө жер берет, өзүнүн жакындарына берет. Бизге жер жок, баягы эле. Барсаң ушундай, постоянный элечи. Анан барсаң жер жок, силерге жер жок, жер жок. Анан барсаң эле ушундай болуп атат. Эмне кылабыз, мисалы, жер жок, эмгиче жер. Бир үйдө баарыбыз тыгылып жашап атабыз. Бир үйдө. Андай үй бүлөлөр толтура. Мен Сакелеев Айза адамын. Азырчы Канымет аганын ашык жерлери боюнча айтышпадыбы бияктачы? Анан сиз баягы буга чейин деле элдер айтканда бул маселе боюнча сизге айтып келип жаңы утасызбы? Бул маселе көтөрүлүп келди. Анан ошо сиз айыл өкмөт катары кызыгып көрүп, анын канча жери бар, чындап эле мыйзамдуу алганбы, же ашык алып алганбы? Баягы баардыгы мыйзам чегинде баарына тең болуш керек да дегенсизчи. Үч жерлер, участоктор делечи. Анан кызыгып көрдүңүзбү, кандай экен? Бул маселе боюнча мындай да. Ал жеке өзүнүн жерлери тууралуу бизге маалыматты госреестрден ала албайбыз. Анткени бир нече рет чогулуштарда эле айтылган бул маселе, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде дагы. Бул жерде ал кишинин кайсыл жерлери бар экенин, кайсы жерлери бул ошол кишиге таандык сатып алганбы, мураскор кылып алганбы, кандай тууралуу бизде маалымат жок. Анткени биз ал жеке өзүнөн ала алабыз, же болбосо мамлекеттик каттоодон. Мамлекеттен алган баягы 96-94-жылдарчы алган жери канча? Ал эми мыйзам чегинде ар бир адамга 13 соткадан бөлүнүп берилген үлүш деп. Андан ашык жок өзүнүн. Андан ашык жок. Силердин базада. Биздин базада жок. Андан биздин базада жок дегенибиз эмне? Балким сатып алышы мүмкүн. Балким сатып алган жери бөлөк экен. Ар кандай. Но бизде именно мыйзам чегинде каттоодо турганы ар бир тушага 13 соткадан эле бөлүнүп берилген. Андан тышкары бизде жок. Мен ушу өзүм Бостеринин кызымын дагы, келини дагымын. Жашаган жерибиз биздики хутор.
бул Бактыдолонду айылында жашайбыз. Бирок биз бул үйдүчү жолдошум иштеп жүрүп, Оозго келип, анан ушу Ооздон барачный типтеги үйдү алган. 2 комнаталуу үй болчу. Ары чоюп, бир 2 комната кошуп алдык. Бирок мен айтайын дегеним, мен 2004-жылы 4-майда балам инвалид детства. Ошо балага арнап атай жер алайын деп барып, өзүм барып арыз жазып таштап кеткем. 2004-жылдан бери жайнаган жерлер берилди. Бул айыл өкмөттү мен күнөөлөбөйм, тиги курман бербей койду деп. Бирок буга дейинки айыл өкмөттөр кылганын барын кылышты. Андан кийин мына могу жакында эле жанагы Жылдыз, фамилиясы ким эле? Мадамбекова. Бир күнү барсам эле, ой, аябай тиги инвалид балдарга жер берип атабыз, ошо беребиз деп. Аябай сүйүнүп алып барсам, мен жокмун дагы. Уже инвалид эместер да бар экен ал эмедечи. Мени такыр эле документимди катып салышыптыр. Ызылдатып туруп таап чыктым. Бул алмабакка менин тиешем деле жок. Бирок менин бир айтайын дегеним, эмне үчүн ушундай инвалид балдарга такыр көңүл буруу жок? Биз азыр ата-энеси тирүү кезде 1-2 комната үй салып берсек деле бала ар жака өзү менен өзү уланып жашап кетет эле да. Мына үйлөнттүк ошо баланы балалуу кылдык. Бирок ал биз алган үйдө жашап атат да. Ал бала деле толук акысы бар да жашагангачы. Ушул маселени чечип бергилечи. Мен уже 2004-жылдан бери ушу айыл өкмөткө аябай нааразы эле болуп келатам, чын. Бактыдолонотуда турабыз. Жол жээкте Пентагондо турабыз. Кыргызский 1, квартирабыз 10. Ошондо 12 баш жашайбыз. 2 комнат үйдө. Мынакей 97-жылы 1997-жылы жазылган арызым бар. Анын болсо мына эл журт көргүлө. Анын саргарып кетти мына, көргүлө. Копиясы. Мына ал копиясы, мына саргарып да кетти ошондон бери. Жылда сельсовет жаңылайт, первый очередь дейт. Эмдиги чекти жокмун, жаңылап момундай кылып патекте кылып өткөзөм. Бүт барынан справка алып, көшіргістерде жер жоқ деп өткөздік. Ой, Акматовтың учурунда берилсин деп. Мына эндиги чекти жок. 1995-жылга чейин Канзоотто иштедим. Андан кийин больницада до сих пор иштеп атам, моргто өлүк союп. 12 баш, 2 комнат үй, бир жагына жатабыз, бир жагына тамак жейбиз. Бизге эмне үчүн жер жок? Мен деле мына ушул убакка чейин элдин кызматын өткөрүп жүрөм. 66 жашка келдим. Эндигиче мына балдарымды бөлүп коеюн десем, азыр элде бир комнат кичинекей үйлөрү болсо 3000, 5000ге чейин экен, кантип төлөп беребиз? Иә. Жо, ичим күйүп атат. Азыр өлүк союп атып, өлүк таштап коюп келдим. Жо, иттен нерсе кайнатат. Мамбетов жанагы жакыйдын учурунда алганбыз ушул неменичи квартираны. Андан кийин 95-жылы үлүш таратылды рас. Эмне үчүн жер беришпейт? Мына андан кийин канымет болду, сельсоветте ар бир депутатта болду, ар бир жаңы сельсовет болуп атат. Барсак эле айтат, ай очередь келгенде первый очередь беребиз. Бар өлүңдү соя бер, эмне келдиң бияка деп кубалап ийишет. Мына жакында эле барсам айтпады, ай Кыргызстанда жер жок. Эмне мен агыротуман бөлүп беремби, же үйүмөн беремби? Эмне келдиң я? Чык. Эшикти жаап кой дейт. Мына Мадамбекова Жылдыз айтты, Чынар айтты. Жанагы ким эле? Како Канымет. Манбетов Каныбек. Мен ауышкам 12 жашынан ушу Канзоотто иштептир. Канзоотто иштеп, жылкыда ат чаап жүрүптүр. Грузияга да барыптыр, Москвага да барыптыр, Бишкекке да барыптыр, ар кайсы жерде чаап жүрүп. Андан кийин биз үйлөнгөндөн кийин мен дагы келдим, мен дагы кошо иштешип жүрдүм жылкыда. Анда бийик аттар бар болчу. Saat 4'te turup preska жасайт, ошондо атка минтип бутунан түртүп мингизип мен да иштедим. 56-жылга чейин иштедим. 56-жылдан кийин балалуу болуп калдык, эки жака бара албай калды. Малга кирип кеттик, кой кайтарып кетти, койчу болуп. Ошондон мына 40 жыл койдо жүрдүк. Ак кар көкмүстө жүрдүк. Жер жака көргөн жокпуз. Ошо бойдо жүрүп, анан ушу
Kaşarыбыз эле болот деп жүргөнбүзбү билбейм, бизге жер бербей эле. Анан балдарыбыз чоңой баштады, балдарыбыз чоңой, балдарга жер бергиле деп жерди ала албай койдук. Андан кийин бул эки бөлгөн жерди да бөлүп бербей атпайбы? Бул жерди да бербей атпайбы? Жер албаган ким? Мындай эле карапайым колунан эчтеке келбеген, пара бере албаган, акча бере албаган, сүйлөшө албаган кишилер албай жүрөбүз. Башкасынын баары эле жер алып, үй салып, мына катар-катар үй салып атат. Боул үйдү мынакей, боулар эмнеге берип атасыңар десе, арендага берип атабыз. А бизге деле арендага бербейби? Биз деле арендага алып жашабыз. Балдарыбыз жашасы керек мына. Кыздарыбыздын баары жер алган жок. 4 кызым бар, 4 тең, бирөөнө жер берген жок. Даже мага берген жок. Мага жер берген жок. Мынакей. Андан кийин кашар деле жүрдүк, кашар. Кашарыбыз эле үй болот деп жүрүптүрбүз. Кашарыбызды да алып, мына кашарыбызды дагы кызыл китеп кылып сатууга коюп коюптур. 87 жаштамын. Айлан ушуга чейин жер бербеген эмне деген шумду кой. Экинчи жолу Оңкубаев, экинчи жолу айыл өкмөтү болуп келгенде баякылар дагы кирдик да. Кирсек деген баякылар ал элексиңерби деп бизге конюшнанын жанынан Мадамбекова Жылдыз да бар. Ошо жерден 11 кишиге бизге 6 сотудан жер берилди да, жетонун таратылды. Таратып туруп, анан кийин айыл өкмөткө барып, эми токтом чыгартып алла деген айыл өкмөткө келсек, секретаршасы Чынара 3 күндөн кийин келгиле. Ага чейин биз деген даярдан окууга кеткен табыз деди. 3 күндөн кийин барсак, жердин чертежи жок деп койду бизге. Ошо жерден бозала болуп бардык бир күнү көрсөк, ошо жердин депутаты Алтынбек дегениме алыптыр да мына ушуга чейин сатып атат жер. Үйүм жок, квартирада жашайбы, кыз буракта. Тоголок кичинекей 3 класс окуган баланы багып, ушу квартирада жүрүп, жерге жетпейм, же үйгө жетпейм. Айыл өкмөттү акимдерден сурайм жардам. Үй сала албай, ушу балама үй сала албай жүрөм. Садыр Нуркожоев ушу бизге карап жардам берүүнү суранам. Ушу балама келечек 3 класс окуган небереме жардам берүүнү суранам. Алма бактын жери бул кайнатам менен кайненем иштеген жер убагындачы, анан ошо бизге өткөзүп берген да, эми жериңер жок, үйүңөр жок, квартиралап жүрөсүңөр, ушу кичинекей жер болсо деле үй салып алгыла депчи. Анан ушу канча жыл болуп кетти уже, келебиз чурк алма бакка чогулабыз, келебиз, эртең берилет, бүгүн берилет деп эле жок. Анан ушу квартиралап кыйналып кеттик. Мына Бобуреки менин сиңдим өзү инвалид 2 группа. Ушуга окшогон эл орустардын кеткен орустардын ыстасын сатып алдым кылып атат. А эмне үчүн мунун 10 жылдык эмгеги бар Кайнзаводдо. А эмне үчүн ушуну киргизбейт? Мынакей мен трудовойун көрсөтөй мына. Мына 2 группа инвалид өзүчү. Эме кылып, жалаң эле ушундай жемкорлорго жегиздирбей. Ушу Садыр Нуркожоевичке жетеби ушу биздин тилегибиз. Биздин ушу ыйлап суранганыбыз жетер бекен. Мына ушу жерден канча иштеп, мына 28 жылдан бери 28 алмасын көрбөйбүз, же 28 тыйынын көрбөй. Ала албай куурап жүрөбүз. Мамбетов каку келип сөгүп сагып, мына баягы уш жерден эметип, могу жерди кестирем деп дагы 100 сомдон чогултуп алды. Трактордун бензинине бер деп, мына экөөнү 3 арыкты чийгизип койду, мына жок. 100 сомубуз да жок, эчтекеси жок. Айыл өкмөттүн көзүнчө мени сен кишисиңби деди. Мен киши болбой эмне болуп калыптырмын? Эмнеге мен ушунчалык адамдык укугумду тебелеп, бизди курал катарында булар пайдаланып калган. Буларда ыйман эме деген жок балам. Кыздары эрге тийсе кызыл китептен кошуп берет. А бизге эчтеке жок. Мына могу кызды мен сүйрөп бардым, бир комиссия болуп иштеп калганда жана көрсөтмөдү, токтому саргарып калган. Ошондо каку депутат болчу, 3-чү шайланган. Ошондо каку айтты, мен муну могу номеруңузду берем, мен бул токтомду таап берем деп. Мына андан бери канча жыл өттү, ал кайда кетти? Өзү мына эмеде туруп же ал жерди түздөткөн жок, бир адырды түздөтсө чын эмгеги өттү, тракторге май сайына кетти дейт элек. 7 участок деп конюшнанын кармалган забору менен кармап туруп, 3 кишинин участогун өзүм алдым дагы 4 участокты айыл өкмөткө өткөзүп бердим дейт. Булар кайда кетип атат жең ичине мынакей. Ошол экинин баарын эми ушул балам сени ишени ушунча чакырып, ушунчалык эметкенибизден заргаксап чын сырыбызды айтып атабыз. Эртеңки күнү бирөөбүзгө келип угроза көрсөтүп, же болбосо эметип кетеби, муну ким билип атат? Биздин өмүрүбүз коркунучта.
коркуп эле турабыз. Мына бүгүн айттык, муну билип атат. Бизде агентибиз деле бар, ким билет. Мына сурайсыңар силер барып. А бизге ошо өмүрүбүздүн коркунучун ким бизди сактай алат? Кимге ишенели? Же багы каксанган кемпир рас өлүптүр дейсиңерби? Садыр Нуркожоевич ушу эмени уксаңыз, көрүп билсеңиз, эртерээк чара көрсөңүз, ушу бөйдө өлүм болбойлу. Бөйдө өлүмгө чейин алып барат. Жайыт талашып деле тетиги жерден бирөөнү баласы аткан болчу. Ушу Каныметтин баласы. Мамбетов Каныметтин баласы бир кишини Шайдылдаев көкөм беле. Ошону аткан. Мына, ана мени деле атып кетсе кантем ушунун жагы басылбайт деп. Бардык жерде метем былтыр келди. Былтыр Ген прокуратурадан ушу жака келди күзгө жуук. Комиссия билесиң балам ошону билерсиң. Ошондо дагы ушинтип закылдап сүйлөдүм. Сүйлөсөм ошо жерден сразу эле областтын прокуратурасы деп арызды жаздырып алып калды. Ошондо деле кол койгон могу жерде 4-5 киши бар. Анан кийин эметтик бир ай өтпөй областтан Айбек беле кимси телефонумда жүрөт, мына номерун деле берем. Ал бала келип 9 папке деди. Апа, мына сиз жазган арыз менен могу 9 папкени мен госрегистрден таптырып кетип баратам. Укмуш жери көп турбайбы деп кетти. Алып кетип бир күнү мени чакырды. Борон чапкын болот. Анан кийин мен айттым, мен бүгүн борон чапкында кантип жолго чыгам, балам момундай болуп атат. Десем ал айтты, апа карыпта калтырсыз, эми чыга албасаңыз жалгызбой болсоңуз. 3 айга күндүн жылыганына жазга которолу деди. 3 ай мөөнөтүнө сиз арыз жазып бериңиз. Биз ошо менен токтото туралы дагы апрелде кайра иш баштайлы деди. Макул дедим, эми прокурорго ишенбеген жан балам, мыйзам түрүндө иштеп атат, закон менен иштеп атат деп мен сыйлап жазып бердим. Апрелде мына могу жерден Абдиев, Сыргак, Исқакова, Динара болуп бардык. Ошол ишибизди козгойлу деп. Барсак ал бала бир бала менен кездештирип койду. Мен жумушум боюнча мен тоңго которулуп кетип атам, мен калган кишиңиз иштериңерди булар алып барат деди. Мына ошол боюнча мин эчтеке жок. 9 папкеси кайда? Биздин чыгармачыл топ жогоруда сөз болгон Мамбетов Канымет мырзанын үйүн таап бардык. Себеби эфирдин бейтараптуулугу үчүн калыс чагылдыруубуз шарт. Жогоруда сөз болгон Мамбетов Канымет аганын үйүнө келдик. Аганын өзүнө жолугуп сүйлөштүк, бирок агабыз белгилүү себептерден улам интервью бере албастыгын айтты. Бирок так ушул Алмабак боюнча 16 гектар жөнүндө кандай иш жасагандыгын бизге толук кандуу айтып берди. Жана жогоруда айыл өкмөт дагы элдер дагы бул жердин ээси жок, абада илинип турат деп айыл өкмөт өзү баш болуп айткан жайы бар эле. Мыйзам боюнча мен да чечим чыгара албайтам. Элдерге мисалы үчүн 10 себеби документиңиз жок да. Себеби менин балансымда жок, мен чыгарганга укугум жок болот. Жок, андай эмес экен. Көрсө, иш мындай экен. 1996 жылдын 28 октябрында өкмөттүн 356-2 токтому чыккан экен. Анда ага эле куйругулаш Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынан дагы номер 8 токтом чыккан экен. Андан кийин айыл өкмөт 2004 жылы ушул жерде кабыл алуу боюнча мынакей токтом чыгарган экен. Жалпы 46 гектар жер кабыл алышыптыр. Анын ичинен 16 гектар жер мынакей бакты Долонутуга берилген экен. Анан эми Долонутуга берилгенден кийин бул жерди дагы бөлүштүрүш керек да. Баягы мурда ошо кайын заводдо чарбада иштегендерге бөлүштүрүш керек. Ал жерде 40 жылдан, 20 жылдан, 30 жылдан иштеген эмгеги сиңгендер бар. Анан мынакей дал ушул списоктун негизинде Мамбеталиев Канымет списокты түзүп, ким канча жыл стаж иштесе, ошого ошончо сотик жер бөлүштүрүү боюнча мынакей бардыгын түзүп, документтердин баарын топтоп, ар биринкин топтоп, дал ушундай мынакей карта түзүлгөн экен. Деги койчу, ал жанагы жогору жакта кайрылып жаткан жарандардын баардыгынын бул жерде жери бар экен. Жер алышкан экен тагыраагы. Анан бул бир жагы. Анан документтердин баардыгын Мамбеталиев топтоп чыккандан кийин мынакей топтодук, комиссиянын негизинде иреттедик. Эми мынакей калыстыкта мурда ким канча жыл иштесе, ошончо стажына жараша сотик жер алат, мынакей деп айыл өкмөткө көтөрүп барып 2 августтун 2022 жылы айыл өкмөткө алып барган. Анда алып барганда мына айтып жүрөт. Болгонду ар бирине мына бирден кагаз мененчи 300-330 барак эмне документ болсо ар биринкин бирден тиркеп көрсөткөн экен. Бирок эң жакшы жери айыл өкмөт буга мен кабыл албастыгын билдирип кол койбой койгон.
кол койбой койгон. Анан бирок Канмет мырза баягы ар бир документ сөз түрдө жазалгандан кийин, өткөрүп берилип аткандан кийин эртеси күндө жоголуп кетиши ыктымал да. Эми бул Кыргызстанда бул чынын айтканда таң калыштуу эле иш эмес болуп эсептелинет. Кеңештин токтому чыккан. Кеңештин 8-чи токтому чыккан, мынакей номер 8-чи. Бул жерде Сопиев айыл өкмөт милдеттендирилсин деп турат. Ушул жерлерди эми мындан аркы документ иштерин, жумуштарды алып кетүү боюнча, дал ушул мынакей ушул списоктогу адамдарга бөлүштүрүп берүү боюнча милдеттендирилсин деп турат. Андан тышкары массалык маалымат каражаттарына берүү боюнча деги ишти мындан айтканда айыл өкмөттүн мойнуна жүктөлгөн экен. Анан эми жана 3-чү суроо. 77 сотик боюнча Канмет ага бизге мындай түшүндүрмө берди. Бул көк китеп Чолпон аталык жаранга жазылган экен. Ошонун колуна өтүп кеткен. Ошонун колу ошо 77 сотикти ошол мыйзамдаштырып алган. Ал эчтеке эмес, ал 3-чү тарапка чейин өткөрүлгөн. А мыйзамда билесиздер, 3-чү тарапка өтүп кеткен жерди кайтарыш, алыш ал деген соттук иштер, процесстер уже бул мүмкүн эмес деген сөз. Мындайча айтканда. Миңдин бири да мындайча айткандачы. Анан сүйлөшүү жолу менен Маматалиев бул жерди кайра каттаткан өзүнө. Айтып жатат, эгерде муну өкмөткө өткөрө турган болсо, баягы барабанга кирип кете тургандыгы бышык, барабанга кирип кете турган бышык. Барабанга кирип кетчү болсо, могу жерден 77 сотик жер кемисе, жок деп эсептесеңиздер, коэффициент 6га көтөрүлөт дагы. Могу жерде мисалы Эшматов Ташмат 6 сотик жер ала турган болсо, анын жери кыскарат, 4,5 же ушундай болуп калышы ыктымал да. Ошон үчүн Маматалиев бул жерди өкмөткө өткөрбөй, өзүнө каттатып койгондугу жай бар экен. Бирок Маматалиевде бир милдеттеме бар экен. Бул милдеттемеде бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 кишинин фамилиясы, аты жөндөрү, тушуна калган жеринин, мындай ээ болуп турган жеринин квадрат метр жазылып турат да. Эми булар кимдер дейсиздер? Булар ошол эле жанагы списоктогу эле мына, могу ушул эле списоктогу, могу эле картадагы адамдар. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Лютов деп баштап атат, мына. Ошол Лютов. Эми Маматалиев айтып атат. Бул жерлерди мынакей обязательство нотариустан, нотариально бүт баары катталган, такталган экен. Бул жерлерди өткөрүп ким эзи келсе, кандай болсо, же тууганы келеби, жакыны келеби, мына ошону өткөрүп берүү боюнча милдеттеме алган экен. Тагыраагы мына баласын өтүп кетти, өзүнө каттатып алды деген сөздөр жалган экен да, кыскасы. Балким эми көпчүлүктүн арасында бири түшүнбөстүктөр болуп калышы ыктымал. Тагыраак ушундай экен. Анан биз эми бизде суроо. 16 гектар жердин тагдыры эч жагы чечилген экен. 16 гектар кимге тийиштүү экендиги дагы чечилген экен. Кимге тийиштүү? Мынакей элдерге 430 адамга тийиштүү экен. Эмгеги сиңген, мурда иштеген адамдарга тийиштүү экен. Анан айыл өкмөткө суроо пайда болду бул жерденчи. Неге жана бизге эчтекени билбейм деп айтат. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен милдетти мойнуна алгысы келбей атат. Бөлүштүрүп берүү боюнча. Бөлүнгөн 16 гектар баягы конезаводдо иштеген 430 жаранга бөлүнгөн экен. Анын баары ошо бүт документально бар экен. Ал документтердин баардыгы 300 почти 400 кагаз менен сиздерге өткөрүлгөн экен да. Анан бирок сиз эмнеге кабыл албай койдуңуз ошонун кагазын? Колуңуз жок да бул жердечи. Кабыл албай коюпсуз да документичи. Анан алар бирок кайра кеңештен чечим чыгарып сизге милдеттендиришкен экен да. Анан ошол документтер каякта, эмне болду? Мындан аркы иш процесси сиздин милдетиңиз болмок экен да. Жооп бере берейин. Бул 2023-жылы ККОК жанагы комиссия түзүлгөн комиссия өзлөрүнүн иш кагаздарын жана айткандай 300-400 барактанга турган кагаздарды бүттүк деп бизге алып келген. Биз ошол
алып келген кагазды комиссия тобунун негизи башында кеңеш түзгөндөн кийин кеңешке бергенбиз. Жергиликтүү кеңешке кезектеги сессияда карап чыгып туруп, ошол боюнча мыйзамдуу бүт жарандар жанагындай албай калдым, алып калдым, нааразы болбосун деп туруктуу комиссия карап чыгып туруп, өзүнүн бүтүмүн чыгарган ал боюнча. Кемчиликтери какой экеники бар болчу. Ал эмеде ошол кемчиликтерин устранить эткиле дагы айыл өкмөт иш алып баргыла деген. Айыл өкмөт ошол боюнча 2 жолу жарандар менен чогулганбыз. Өзлөрүнүн пикирин укканбыз. 23 берген ал 23 жыл берген. Биз баягы кеңештин кароосу, комитеттин кароосу, анан жергиликтүү бийликтин өзүбүздүн мындай айтканда жеринде элдер менен да сүйлөшүп көрдүк да. Көрсөк, өткөндө 1 жол чогулганбыз август айында. Ал кезде мындай айтканда жарандар көбү укпай, көбү мындай келген эмес турабы Ситора. Мына Ситора өзү келген эмес, укпай калган. Анан мен ошол жерден айткам, 8 сентябрга саат 2-ге жума намаздан кийин Алмабакка чогулалы. Келиңиздер. Жалпы группаларга мен маалымат бердирейин. Именно Алмабак маселеси боюнча кимдин дооматы болсо, ошол жерде бүгүнкү айтылып атпайбы дооматтар. Ошол дооматтардын айтыкла дегенбиз. Каку туура кылганбы, каку экебиз, же туура эмес кылганбы? Ошол жерден ачык айкын сүйлөшүп алалы. Эртең күнү мен жергиликтүү кеңештен чечим чыгартып, өзүм мойнума алгандан кийин, эртең күнү айыл өкмөт туура эмес кылыптыр деп кайра какой экенин дооматын мага оодарбагыла деген. Макул деп туруп 8-inde чогулганбыз. Ошол жерден протокол жүргөн. Бүт нерселерин жүргүзгөнбүз, бүт нерсесин кылып туруп жергиликтүү кеңешке киргизгенбиз. Мынакей. Элдин ою ошол жердеги бөлүп берсин, мыйзам чегинде өзлөрү 3 кишиден турган жумушчу топ түзгөн. Ал жумушчу топ именно ошол жер тилкесин аягына чейин чыгаруу. Мисалы үчүн биз менен биргеликте. Биз мындайча айтканда астында туруп берели. Сиздер ошол кагаз менен мындайча айтканда чогуу маалымат болгула да элге толук маалыматты жеткизгиле деген ниетте ошондой протоколдор кабыл алынган. Ошо кеңештин 8-чи токтому дейт, 14 сентябрда 2023 жылы чыккан экен. Бул кеңештин төрагасы Усубалиев Эмил Жумаевич кол койгон экен. Анан ошондо мындан аркы иш жана сиз айтпаңызбы? Просто баягы сиз жогоруда айтпаңызбы? Такыр документтер жок, эчтеке жок дегениңизден улам баягы берилип атат да бул туурачы. Бардык документтерди ошо комиссия топту алып келип туруп сиздердин колуңуздарга өткөрүп берип, эми элге таратканы гана калган экен да. Сиздер таратканчы болгон. Эмнеге сизди, эмне кармап атат эле деген суроо болду да. Анан мисалы 14-күндө ошо кеңеш дагы ошо сиздин моюңузга милдеттендириптир кеңеш. Андан бери жана айткан сөзүңүз көп. Эки ача болгону мага кызык болду. Азыр түшүндүрүп берейин да. Какойке жерди берген жок. Какойке үстүндөгү Алмабакты стажысына жараша бөлүп берди. 44-күнчү беренеде жер дагы анын үстүндөгү кандайдыр бир өсүмдүк болсо дагы өсүмдүк баягы Алмабак болобу, башка болобу бир болуш керек да. Жок. 44-күнчү беренеде земельный кодексте здание, сооружение деп турат. Мүлк деп турат да. Эгерде 15 жылдан гражданский кодекстеги, процессуальный кодексте 265-чи берене болуш керек, калп айтпасам. 15 жылдан ашык колдонгон ошол мүлктү жаран болсо, сот ошол мүлктү ошол ээлигин таанып берет деп турат да. Булардын укук уже мындайча айтканда 15 жылдан ашык колдонушту уже. 96-жылдан бери мындайча айтканда кээ бирөө колдонду, кээ бирөө колдонгон жок да. Но бирок алдыгы кагаздардын негизинде бул уже мындайча айтканда берилсин деп чыккан да. Берилсин деп чыккан. Но бүгүнкү күнгө чейин акты прием передачасы жана үстүндөгү түптү алмасын кайсы мекемеге төгөт, кайсы мекемеден келишим түзөт, бул деле мамлекеттин балансында убагында акча каражаты сарпталган да. Мурунку 50 гектар жер тилкеси азыр менен договор түзүп, ар бир түпкө акчасын төгүп туруп, через сот жеке менчиктерин таанып алышкан да. Бүгүнкү күндө жогорку соттун мыйзам чегинде чыгарылган бир актылар бар экен да. Бүгүнкү күндө мүлктү тааныйт, жер тилкесин уполномоченный органдар мыйзам чегинде иш алып барсын деп. 44-кө бүгүнкү күндө мүлктү үстүндөгүлөрдүн какой экенин чечип берип атат. Талашпы, талаш эмеспи, кеңеш чечим чыгарып атат, кабыл алып атат.
Ал жерди чечкендигин айтып атпайбы? Ал жерде баягы үстүндөгү алмак жөнүндө сөз болгон, жер жөнүндө сөз болуп атпайбы мынакта документтердин баарындачы? Жок, баарында жер 1595 деп турат. 1595 330 адамга бөлүнгөн экен. Ар биринин баягы немесине түбүнө жараша. Ар биринин канча жыл иштесе, мисалы Сторежен апазы 20 жыл иштесе, ага бир өзүнүн бай коэффициенти менен коюлуп, ошо баланча сотик деп мисалы бөлүнгөн экен. Эми мен баягы кагазды карап айтып атам, бул жерде баягы түп эмес, сотик жөнүндө, квадрат метр жөнүндө сөз болуп атат да. Жок, ошону айтып атпайбызбы? Азыр булар ошол алма, мисалы үчүн старшина жарса алма тийди да. 10 түп тийдиби, 100 түп тийди. Бул жерде түп деп турган жок. Бул жерде жер сотик деп турат. Сотик деп турабы? Сотик деп турса, ошол сотикти мен азыр токтом чыгарып бере албай атам буларга. Эмнеге дегенде, бул өкмөттүн токтомдордун алкагында бизге бул жер тилкеси же менин балансымда эмес болуп атат азыр. Мен балансымды ошол кезде баланска принимать этип алганда, акты менен кайсы министерство болсун, эмне болсун, мен принимать этип алганда, момча түп гектар, үстүндө момча түп алмасы менен. Азыр бул жер проблема жок, биз өзүбүздүн мыйзам чегинде укуктук актыларын жетекчилик алып туруп бере бермекпиз ар бирине. Но бүгүнкү күндө биз айтып атпайбызбы, госрегистрге да бардык, консультацияга, прокуратурага да бардык, айыл чарба министрине да жаздык, мына жакында эле кимге жаздык, мүлк башкармалыгына жаздык, прокуратурага жаздык. Бүт барына ушул кагазды элге алган жерлерин кайтарып берели убагында. Кандай юридикалык баа бересиңер, кандай кылып мыйзам чегинде ошол кагаздарын бергиле деп. Мына бизге эртең менен эле чалды мүлк башкармалыгынан. Бизде мындайча айтканда алардагы азыр бул архивный документ бизде жок деп атат да. Өкмөттүн алдындагы архивге кайрылышыңар керек деген эле жоопту кайтарабыз деген түшүнүктө болдум да менчи. Анткени мунун токтом чыкты, артында иш кагаздары болуш керек да, ким кандай кайсы тартипте берилиш керек. Жок, ошол жок болуп атат бизде. Бул жер тилкесин азыр мына ачык айтканда азыр токтом чыгарып берсем, азыр текшерүү органдары келет. Бул сенин жериңби биринчиден. Эмненин негизинде сен чыгарып берип атасың? А комиссия өткөрүп берип атпайбы сизге? Эмнени? Комиссия деген ошол түзүлгөн комиссия, ошол стажысын аныктап туруп, аны кеңеш бекитип берип атпайбы? Кеңеш бекитип берип атат. Ошонун алкагында биз азыр ошонун мындайча айтканда берүү тартибин карап атабыз. Кандай жол менен беребиз? Кантип берсек болот? Кантип берсек болот? Мыйзамдын жолу менен сотко баргыла десек, булар азыр сотко барса да сот алмасын тааныйт, жерин тааныбай коет. Мына менде да турат. Сот таанып бергендер турат. Муну кандай кылабыз деп атам да. Сот үстүндөгү түбүн таанып берди. Мынакей чечимдери турат менде. Бу менен таанышкан десеңердер, мына 41 түп деп мында турат. Бүт баарын тиркеп туруп, мага чейин арызын алып келди. Бул жерде жазып атат. Жаран Баланчага Ысык-Көл райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын 41 түп алма эмеси доорубузга канагаттандырылсын деп атат. 41 түп алмасы. Но жери жок бuyakta. Мисалы, Канимет мырза сизге өткөрүп берген документтерде бир дагы алма жөнүндө, алма бакта участогу деп эле айтылып турат, бирок бир дагы алма түп жөнүндө сөз мен окуган жокмун кагаздарда. Мынакей мында түп деп берип атабыз бизчи. Негизи бул кайсы стерде түп жөнүндө аяктан сөз болуп кетип атат ортодо? Ортодо ошол стажысына жараша деп кеткен да, мына могу карта менен бүт бар эле, мисалы үчүн код менен бүт нерселер кеткен. Буякта бүт бар кол койгон. Ар бир жаран мен мисалы үчүн 3 сотка положенный же болсо 10 түп положенный болсо, мынакей могул жерге отургузуп кол коюп берген. Мен макулмун деп. Бүт барына макулмун. Но ушунун тартиби кандай жолу менен берилет? Мына азыр мага уже асты келди уже. Сот менен признавать этип түбүн келди. Жерин чечүү процесси кандай тартипте жүрөт? Мен же ижарага берем десем, азыр мыйзамдын 29-njy берген земельный кодекс менен убактылуу берем десем, айтат. Убактылуу эмес дейт. Сен жеке менчикке чыгарып беришиң керек дейт. Көк китепке. Кызыл китепке. Жеке менчикке кызыл китепке чыгарып беришиң керек дейт. А кызыл китепке чыгарып бериш үчүн мен муну өзүм балансыма алышым керек азыр. А балансыма алайын десем, эл бербейт мага. Менин балансымда жок, муниципалдык менчикте жок, муниципалдык менчикке кирбеген жерди мен азыр теске элбей айтам. Бул мындайча айтканда жана айтпадыкпы, абада калып калган да. Же жерге түшпөй, же до конца элге таратып берилбей. Сиздерчи мисалы да, суроо. Айтып атпайсыздарбы, Канимет мырза комиссия алып келген документтер
тагыраак алар деле сиздерге жардам бериптир да туурабы? Жардам берип. Сиздер өзүңүздөр баягы кайра жаңы баштап болгонча архив жактарга, жогору жактарга запрос жиберип атпайсыздарбы? Азыр туурабы ушун жерди таануу боюнча деп атпайсыздарбы? Анда мында бир сөз менен айтканда анда комиссиянын ишинин жыйынтыгы деле жок экен, ал документтердин күчтүү жок экен. Жок, ал документтер Сизге ошол документтер сизге кандай жардам берди? Ал документ азыр бизге деген эгерде өкмөт тарабынан айыл өкмөт мындайча айтканда чечүү жолу болсо, ошол жерде мисалы үчүн ар бир жаранга канчадан тийгендиги тууралуу бизге уже маалымат бар да. Ошол гана жардам берген сизге. Ошол мисалы үчүн мага 3 сотка мага тийиштүү курманга. Үсөнгө, например, 5 сотка тийиштүү. Буга мынча уже өзүнүн колдору менен сатып алгандар болсо, сатып алгандардын, каза болуп калгандардын, балдары сатып кетип калгандардын бүт папкалар уже бизде даяр. Азыр жердин тагдырын чечсек эле, үстүндөгү уже катмары уже калыптанган. Биз азыр кантип чечсеңиз болот, кандай жол бар? Бул жолун азыр биз ошол тиги акыркы мүлктүн өзүнүн жообун күтүп атабыз. Мүлк башкармалыгы өзүнүн жообун бергенден кийин башы президенттик администрацияга караштуу жер болуп атпайбы? Ошондой болуп атат да. Мүлк башкармалыгыныкы да эмес болуп атпайбы? Мүлк башкарма президенттик администрацияныкы болот. Президенттик администрация, мүлк, айыл чарба болуп баягы өзүнүн функционаларын бөлүшүп кетишкен да буларчы. Мисалы үчүн кийин бөлүп беришкен да. Муну сен мүлк башкарасың, муну айыл чарба сен башкарасың деп. Туурабы? Азыр айыл чарба башкармалыгынын өзүнүн каты бар. Мүлк башкармалыгынын каты кандай келет биз күтүп атабыз. Айыл чарба эмне берди? Айыл чарба бүгүнкү күндө биздин балансыбызда жок деп эле берди. Жок. Эмне кылсаңар ошол өзүңөр билесиңер. Мүлктүкүн күтүп аткан кезде. Мүлктүкүн күтүп атабыз. Бул мындайча айтканда ошол өкмөттүн тобу. Азыр мен ошолордун жоопторун алып туруп өкмөткө жазайын деп атам да. Мына бул министерствода жок, бул министерствода жок. Бул чыгарган чечимди же айыл өкмөттө жок. Бул жолду канча убакыт болуш ыктымал? Эгерде мисалы биз азыр эфирде чыгарып бере турган болсок, азыр ара жолдо бул иш процесс жүрүп аткан турбайбы? Жолу жок болуп чыгып калат да, сөзүн ачыгычы. Балким бүтүп туруп чыгарабыз. Маселе жок. Мына мисалы үчүн бүгүн эле чалды мага. Телефонумду алды. Сиздерге жообун балдар кабарлашат деди. Но мен сураган да жокмун. Качан кабарлашасыңар? Эмне? Просто алардын просто эмеси жообу качан келет? Возможно, аркы жуманын аягына чейин уже менин колумда жооп болот да. Эмне деп жооп берет? Же президентский башкармалыкка кайрыл аппаратка. Же болбосо бияка кайрыл деген жообун берсе, мен сразу эле үстүнөн түшпөй по порядку кетип бартам да. Эртеңки күнү мага дагы өкмөткө жазсам дагы обоснованныйраак кат келиш керек болот. Мен бүгүнкү күндө акимчиликке да жаздым. Көмөк көрсөтүп бергиле, ушул 50 гектардын тагдырын чечпесек, 30 жылдан бери уже эл кыйналды. Же алмасын тере албайт кимдики, же бул меники деп да бара албайт. Мындайча айтканда эчтекеси жок отурат. Асты уже көрдүңөр, жок. Алмакты кышында кыят, ар кимиси барат. Ачык болгондон кийин, эс жок болгондон кийин анын кыйып кетип аткан фактылар да бар. Эми ал дайыны чыкпай каза болуп калган кишилердин списоктору боюнча жана какойке өткөзүп бердим деп атпайбы? Азыр биз жердин башын чечкенден карасаң бүт балдары ошо балдары жазылып турат туурабы? Бир канча кишинин өлгөн кишинин ордуна жалаң балдары жазылып турат. Мен ичимен көргөм ушуну. Эми ал ошону айтып атпайбызбы? Өткөндө жерине деле айтканбыз да. Маселеңер болсо, мына какойке турат, өзүнүн бетине айткыла деп. Мен айтпадымбы, албашында киши катары. Эми ал кишини жана Жамиля айткандай, сен менен сүйлөшпөйм деп коюп атат. Сен менен мындайча айтканда, сен кимсиң деп коюп атат, напримерчи. Эми аны личный жеке пикир келишпестиктерди мындайча айтканда общий айылга жайбаш керек да. Менин жеке оюм да. Эми ал киши чын айтканда бизге эле интервью берген жок. Бул бизге документтерди берди, интервью берүүдөн баш тартты. Ал мен айттым. Мен баягы бейтараптуулук эл айтты, сиздин кылып аткан жумуштарыңыз боюнча эл айтты, бирок сиз кандай жооп бересиз, мен интервью бере албайм, эчтеке дей албайм. Кагаздын баары өкмөттө. Анда бирок мен кылган жумушум боюнча документтерди бере алам. Мейли анда дедим. Ал сизден отказ кыласыз, интервью бересиз, бербейсиз, ал сиздин укугуңуз. Дедим, кайра келдим. Бул алмак боюнча мындайча айтканда биз андан кийин айтылган эл тараптан айтылган сөздөр боюнча мен жообум жок. Мен жеке көз карашым боюнча ошо алмабакты бөлүп берсемби деген эле ой. Элге мындайча айтканда 30 жылдан бери келаткан, именно көзгө алсаар бир эле алмабыз, элге дагы 30 жылдан бери
бөлүнүп бере элек, ошону бөлүп берип салсакпы деген менин жеке пикирим да. Жана эси чыкпай калгандарды ошо үлүш жер албай калгандарга бөлүп бересизби ошондо? Эми ал эси чыкпай калабы, кандай кылабы? Чегинде мындай кыйналып жашап аткандарга бөлүп бере аласызбы? Мен аны бөлүп бере албайм. Анткени комиссия өзүнүн бүтүмүн чыгарды. Комиссия өзүнүн бүгүнкү күнгө чейин иш тармагы боюнча ишин алып барды. Кимге положенный болсо, ошол кишилер положенный мыйзам чегинде алыш керек. Анда сиз менен байланышып жообун күтүп туралым. Кандай жооп келет? Анан ошого жараша эфирди дагы чарбастан десе, баягы азыр иш процесси жүрүп жатса кантип айтасыз? Маселе жок. Кийинки жумаларда эметсе кабарларсаңыз, келем десеңиз, пожалуйста, биз ар дайым ачыкпыз. Телефон аркылуу байланышабызбы? Анан эгерде кагаздардын көчүрмөлөрү, жооптору десеңиздер, биз колубузга алгандан кийин кандай кагаздар, кандай жооптор келди десе, биз деле кызыктарбыз да, мындайча айтканда, ошол элдин мүдөөсүн аткарып.